Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радиого угарамандар. Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы экономикалык абал боюнча маалымат берүү үчүн Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Асрандиев Эркин Шамшудинович маалымат бермекчи. Брифингти Түз Ободон, ЛТР, КТРК, Алато 24, 5 канал Пирамида, облустук медиа борборлордон, ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Минк ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, YouTube каналдан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана 1 радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Биз бүгүнкү брифингке 10 мүнөт убакыт бөлдүк. Уважаемые телезрители, радиослушатели, мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба об экономической ситуации в Кыргызстане на сегодняшний день. И об этом нам расскажет вице-премьер-министр Кыргызской Республики Асрандиев Эркин Шамшудинович. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, 5 канал, на областных медиа-центрах, на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Минк ЛФМ, Марал ФМ, я на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и 1 радио. Эркин Шамшудинович, сөз сизде. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я хотел бы коротко проинформировать о работе правительства по экономическому блоку. В настоящее время в разработке второй пакет мер, направленный на поддержку бизнеса и постепенное восстановление экономики. Основные направления этого второго пакета мер. Во-первых, мы все понимаем, что для нас главная цель – остановить дальнейшее распространение инфекции и постепенно вернуться к нормальной жизнедеятельности. Поэтому в рамках этого второго пакета мер предусмотрена разработка поэтапного возобновления экономической деятельности. Мы смотрим на практику и опыт других стран. Мы должны понимать, что возвращение к нормальной жизнедеятельности должно предусматривать новые условия, новые требования по безопасности, по сохранению гигиены, санитарных норм. Поэтому в рамках этого плана будут предусмотрены, какие виды деятельности мы можем в первую очередь предоставить разрешение на возобновление деятельности, в каком порядке, с соблюдением каких правил и требований. Вот это одно направление. Также второй пакет мер предусматривает финансовую поддержку бизнесу. Мы в первую очередь сейчас осуществляется анализ секторов экономики, те секторы, которые понесли наибольший урон ввиду текущей ситуации, те секторы, которые готовы возобновить свою деятельность. Мы должны идентифицировать, как по размерам бизнеса, мы смотрим на малое предпринимательство, которое занято, на самозанятое население, малое предпринимательство, которое занято в розничном бизнесе, в целом на сектор малого и среднего бизнеса. Также проводится анализ деятельности и проблем крупных предприятий. Их насчитывается по данным налоговой службы свыше 2000 предприятий. По каждому предприятию планируется проведение детальной работы с кураторством. И мы видим целесообразным в текущей ситуации оказывать поддержку крупным предприятиям путем ручного управления. То, что касается финансовой поддержки, в разработке меры по льготному финансированию. Кого коснется это льготное финансирование, будет исходить из того анализа, о котором я упомянул выше. В разработке проекты кредитных продуктов, проекты программы финансирования, просчитываются различные варианты, различные условия по срокам, по суммам, по целям назначения этого финансирования. Также в работе
поиск источников данного финансирования, как внутренних, так и внешних. Сейчас можно уже говорить о том, что около 14 миллиардов сомов – это тот объем средств, который с уверенностью можно сказать, что эти ресурсы изысканы. Работа в этом направлении продолжается. Кыргыз тилинде Саламатсыздарбы, урматтуу биздин мекендештер, жарандар. Азыркы учурда бизнеске колдоо жана экономиканы жандандыруу боюнча өкмөттүн иш-чараларынын экинчи тизмеси иштелип чыгып атат. Биздин эң негизги максат бул азыркы илдетти мындан ары жайылышына жол бербөө, ошону токтотуш, анан бара-бара биздин ишмердүүлүктү, бизнести, жашоо турмушту өз калыбына келтириш. Ушул экинчи тизменин алкагында өзүнчө план график иштелип чыгып атат. Кайсы бизнестин кайсы түрлөрүн, кайсы ишмердүүлүктү биз кайрадан иштегенге уруксат бере алабыз. Албетте баарыбыз түшүнүшүбүз керек, жаңы шарт болуш керек, бул жерде жаңы талаптар коюлуш керек. Ишканаларга бул санитарлык нормалар сакталыш керек. Ишканаларды кайра ача турган болсок, алар жаңы көйгөй, жаңы илдеттин жайылышына себеп болбош керек. Ошол эле учурда ошондуктан биз башка өлкөлөрдүн дагы тажрыйбасын карап атабыз, бүгүнкү күндө анализдеп атабыз. Ишмердүүлүктүн, бизнестин, экономиканын секторлорунун баарын тизмесин карап чыгып, кайсынысын биринчи ирет, кайсынысын экинчи ирет биз ача алабыз. Ошол эле учурда ишканаларга жана бизнеске кандай талаптар коюлуш керек. Мисалы, жана контакты азыраак болгон ишканаларды биринчи ирет ачканга жол берсе болот деген ойлор бар. Кайсы мөөнөттө, кайсы дата числосун азыр айтыш эртерээк. Себеп дегенде биз күн сайын азыркы инфекция байланыштуу маалыматты алып, абалды көзөмөлгө алып талдоо жүргүзүп атабыз. Ошого байланыштуу. Бирок алдын ала биз ошондой план графикти иштеп чыгып атабыз. Бул илдетти биз колго алып токтото алсак, ошондон ары анан бара-бара жана мен айткан план графиктин негизинде кайрадан ошо экономикалык ишмердүүлүктү четинен кайра киргизе берсек болот деген ойдобуз. Дагы кошумча бул экинчи тизменин ичинде бүгүнкү күндө анализ жүргүзүлүп атат. Экономиканын секторлору боюнча жана бизнестин түрлөрү боюнча кайсы секторлор, кайсы тармактар биринчи ирет эң эле чоң зыян көрүп, эң эле жабыркаган бизнестердин түрлөрү анализденип атат. Кайсы ишмердүүлүктүн түрлөрү биринчи ирет колдоого муктаж. Кайсы бизнестерди биз жол берсек, кайра ачсак, тез арада биздин жарандарды жумуш менен камсыз кылып, экономикага тез эффект берет деген ошо ар кайсы жактардан бул талдоо жүргүзүлүп атат. Сөзсүз түрдө бул жерде бизнестин тармактарынын түрүнөн тышкары биз бизнестин да көлөмдөрүн карап атабыз. Биринчиден бул чакан ишкерлер, күнүмдүк ишмердүүлүк менен алектенген, жалпысынан чакан жана орто бизнес жана ири ишканалар. Ири ишканалар боюнча бул салык кызматтын маалыматына жараша 2200-түн тегерегинде ар бир чоң ири ишканалар боюнча маалымат чогултулуп, район, облустун деңгээлинде анализ кылынып, кимде кандай көйгөйлөр бар, ар бир ишкананын үстүндө персоналдуу түрдө деп айтсам болот, ушундай иштер жүргүзүлөт жана колдоо болот. Негизи бизнести колдоо жөнүндө айта кетсек, дагы бир багыт, ушул экинчи тизменин багыты бул финансылык жардам. Жеңилдетилген насыялар, финансылык жардам, кимге кандай түрдө, кайсы шартта берели, бул жанакы мен мындан мурун айтып кеткен анализдин жыйынтыгына жараша болот. Ошол эле учурда биз финансылык жардам жөнүндө айта кетсек, биз кайсы шартта, кайсы мөөнөттөрдө
ошонун үстүндө дагы өзүнчө программалар иштелип чыгып атат. Ошондой эле биз бул финансылык жардамга кайсы жактан булактарды табабыз, кайсы жерден каражаттарды, ички да булактарды, тышкы да булактарды. Бүгүнкү күндө азыр айта берсе болот, 14 миллиард сомдун тегерегинде ички жана тышкы булактарды аныкталды деп айтсак болот. Мунун үстүндө мындан ары да иш алып барылат. Азырынча аныкталган ушу айта турган сумма ушундай. Рахмат. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Асрандиев Эркин Шамшидинович маалымат берди. Брифингти түзүүдөн ЛТР, КТРК, Ала То 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон, 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкаял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана 1 радионун баракчаларынан угуп көрө алдыңыздар. Уважаемые телезрители, радиослушатели, вас проинформировал вице-премьер-министр Кыргызской Республики Асрандиев Эркин Шамшидинович. Прямой эфир вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала То 24, Пирамида 5 канал, областные медиацентры, на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкаял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и 1 радио. Спасибо вам за внимание.